Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Ortadan tozluğa, kral, ha! Türkiye Respublikası'nın Mırza Prezidenti, sizin gelişinizge Ulutluk Gvardiyanın Ardak Karal Batalyon adından ısık salamımızı bildiririz. Batalyonun komandiri, Gvardiyanın kapitanı Akmatov.
Selam asker. Eğitim Bakanı. Bilimleri Ministri. Sağlık Ministri. Sağlık Bakanı. Bugün hastaneye gidecek miyiz? Bugün Orhan'a karar. Tamam da var da. Sağlık Ministri'nin alıcı olalım. Tamam. Maşallah. Finans Ministri. Harcı Ministri. Finans. Para bol mu? Böyle vakti. Köy o tabi daha kadar. Ticaret Bakanı, Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Energetik Ministri de var, Enerji Bakanı, Alparslan'la görüşecekler değil mi? Alparslan'la size sotasını satar. Assalamualaikum. Dışişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız, Kültür Turizm, Sağlık, Savunma, Ticaret, İstihbarat, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekillerimiz. Savunma sanayi
son derece memnunum. Бүгін біз Түркия Республикасының президенті урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзаны Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары менен кабыл алып жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, сиз кыргыз-түрк мамилелерин өнүктүрүүгө жана ар тараптуу кызматташтыкты чыңоого ар дайым жеке көңүлүңүздү буруп, зор салым кошуп келгениңизди баарыбыз жакшы билебиз. Сиз ар дайым Кыргызстан үчүн күйүп турасыз. Бүткүл кыргыз эли сиздин бул ак ниет мамилеңизди, талыкпас эмгегиңизди терең ыраазычылык менен баалап келет. Bizim için tamam efendim. Tamam Sayın Başkanım. Tamam. Жаңы курулган Бордо имаратында жогорку деңгээлдеги биринчи көп тараптуу иш-чара боордош мамлекеттерибиздин жолугушуусу экендиги бизди эки эсе кубандырып жатат. Кыргыз Республикасы өзүнүн төрагалыгынын алкагында экономикалык өнөктөштүктү, туруктуу өнүгүүнү, санариптик интеграцияны өнүктүрүүгө, ошондой эле жалпы коопсуздукту бекемдөөгө бардык күч аракетин жумшап өз салымын кошот. Одиннадцатый саммит Организации тюркских государств в Бишкеке проходил под лозунгом «Укрепление тюркского мира, экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». На его полях по итогу подписано 16 соглашений, определяющий документ «Бишкекская декларация», которая станет основой для дальнейшего сотрудничества тюркского мира, в первую очередь в экономическом плане. Сейчас совокупное население стран-участниц достигает 175 миллионов человек, а объем торговли превышает 1,2 триллиона долларов. Для экономической интеграции нужны совместные кооперационные проекты и особые условия торговли внутри ОТГ. Своими соображениями по этому поводу с лидерами стран-участниц поделился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Необходимо создать пространство для новых экономических возможностей внутри организации, включая устранение тарифных и нетарифных барьеров, упрощение торговых процедур, развитие электронных торговых платформ. В рамках нашей организации мы должны уделить серьезное внимание внедрению финансовых инструментов. Считаем необходимым рассмотреть вопросы активизации работы Тюркского инвестиционного фонда, создания по нашей инициативе Тюркского банка развития. Подписанная лидерами ОТГ Бишкекская декларация должна определить и пути развития логистической интеграции тюркского мира. Здесь главным игроком становится средний коридор. В последнее время заметно увеличились перевозки по нему. В январе-сентябре 2024 года, в сравнении с соответствующим периодом 2023 года, наблюдается почти 15% рост в транзитных перевозках между государствами-членами и государствами-наблюдателями. В настоящее время реализуется ряд проектов по цифровой трансформации среднего коридора и упрощению торговли, которые приведут к повышению эффективности логистики и уменьшению расходов. Тему среднего коридора продолжил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который уверен в том, что для раскрытия потенциала маршрута ОТГ необходимо принять соглашение.
Необходимо в полной мере использовать потенциал среднего коридора, имеющего стратегическое значение для дальнейшего экономического развития тюркского мира. Поэтому необходимым представляется заключение соглашения, которое обеспечит устойчивое развитие грузоперевозок по данному маршруту. Надеюсь, что государства-участники поддержат данную инициативу. Второй, подписанный на саммите президентами ОТГ документ, это Тюркское зеленое видение. Соглашение является концептуальным. Уже на базе него страны-участницы будут разрабатывать свое национальное зеленое законодательство и продвигать инициативы. Кыргызстан уже в день подписания предложил рассмотреть создание регионального центра по технологиям и зеленым инициативам в рамках ОТГ. Президент Садыр Джапаров уверен, это позволит развивать возобновляемые источники энергии. Наша республика также обладает значительными возможностями для производства солнечной, ветровой энергии и зеленого водорода. Сегодня Кыргызстан принимает меры на национальном уровне в сотрудничестве с государствами Центральной Азии для обеспечения энергетической безопасности и повышения энергоэффективности. Ведутся работы по строительству около 50 малых и средних ГЭС. Достигнуты договоренности о совместном возведении крупнейшей ГЭС Камбар-Ата-1 вместе с Узбекистаном и Казахстаном. Пользуясь случаем, приглашаю вас участвовать в реализации этого масштабного проекта. Дополнением концепции зеленого видения станет меморандум о взаимопонимании по зеленым финансам. На полях саммита он был подписан министрами иностранных дел. Также Совет МИДов ОТГ одобрил соглашение о сотрудничестве в области цифровой экономики, поддержал идею создания Совета национальных банков ОТГ и подписал меморандум о взаимопонимании относительно разработки большой языковой модели тюркского мира. К слову, на саммите лидер Турции назвал согласование единого тюркского алфавита в 34 буквы важным достижением работы ОТГ. Наш общий алфавит – это символ нашей общей судьбы, общего будущего и нашей воли вместе идти в будущее. Мы устраним всевозможные препятствия между нами и подтвердим историческое объединение тюркского мира. Лидеры ОТГ обсудили необходимость тюркского мира занять решительную позицию на фоне глобальной турбулентности. Также была отмечена необходимость усиления сотрудничества в области обороны, безопасности и оборонной промышленности. Урматтуу мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу делегация башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу жыйындын ардактуу меймандары жана катышуучулары, Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитин меймандос Кыргыз жеринде өткөрүп, сиздер менен аманчылыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Жаңы курулган Ак Ордо имаратында жогорку деңгээлдеги биринчи көп тараптуу иш-чара боордош мамлекеттерибиздин жолугушуусу экендиги бизди эки эсе кубандырып жатат. Быйыл биз Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуу жолундагы алгачкы кадамды белгилеген тарыхый окуя Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Андыктан 100 жылдык маараке жылында бүгүнкү саммитибизди Кыргызстанда өткөрүү биз үчүн өзгөчө символикалык мааниге ээ. Урматтуу кесиптештер, эң алгач Казакстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемеловичке биздин уюмга жемиштүү төрагалык кылган үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Казак боордошторубуз төрагалык кылган мезгилде биздин уюм ар кыл чөйрөлөрдө өзүнүн өнүгүүсүн ийгиликтүү улантты. Барыңыздарга маалым болгондой, кече күнү Түркиянын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзанын Кыргызстанга мамлекеттик сапар өттү. Биз бир катар маанилүү маселелерди талкуулап, жемиштүү макулдашууларга жеттик. Ошондой эле кече Венгриянын премьер-министри урматтуу Виктор Орбан мырзанын Кыргызстанга расмий сапарын ийгиликтүү өткөрүп, анын алкагында ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Европа мейкиндигинде Түрк күн тартибин алдыга жылдырууга жеке көңүл бурганы жана колдоосу үчүн урматтуу Виктор Орбан мырзага ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кесиптештер, бизди Кыргыз-Түрк стратегиялык өнөктөштүк мамилелери элдерибиздин жакырчылыгы үчүн жигердүү өнүгүп, бекемделип жатканы кубандырбай койбойт элибиздин жыргалчылыгы үчүн. Бул жылы мен мамлекеттик жана расмий сапарлар менен Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстанга бардым. Сапарлардын алкагында өлкөлөрүбүздүн ортосундагы стратегиялык мамилелерди кеңейтүүгө жана ар тараптуу өнүктүрүүгө болгон биздин эркибиз дагы бир жолу тастыкталды. Жакын арада Азербайжан эң ири эл аралык иш-чара
Birikкен Улуттар Уюмунун климат боюнча конференциясын COP29 саммитин өткөргөнү жатат. Урматтуу Илхам Гейдарович, биз мындай маанилүү саммиттин ийгиликтүү өтүшүнө тилектешпиз жана боордош Азербайжан Республикасын ар тараптан колдоого даярбыз. Өзбекстандын президенти урматтуу Шавкат Миромович менен жигердүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыркы жылдары биздин биргелешкен аракеттерибиз менен эки тараптуу кызматташтык бардык тармактарда ишенимдүү өнүгүп келе жаткандыгын канааттануу менен белгилейм. Урматтуу кесиптештер, алдыдагы мезгил ичинде Түрк мамлекеттери уюмуна кезектеги төрагалык вазифасын кабыл алуу биз үчүн чоң сыймык. Кыргыз Республикасынын төрагалыгы түрк дүйнөсүн бекемдөө, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардык үчүн коопсуздук деген ураан астында өтөт. Төрагалыктын жүрүшүндө Бишкек саммитинде кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылышына натыйжалуу көмөк көрсөтүү үчүн бардык аракеттерди жасоого ниеттенип жатабыз. Эң алгач биздин төрагалыгыбыз түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 программасына 2022-2026 жылдарга карата Түрк мамлекеттери уюмунун стратегиясына жана уюмдун башка стратегиялык документтерине басым жасайт. Төрагалык мезгилде биз көп тараптуу өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга күч аракеттерди жумшайбыз. Биз биргелешкен эл аралык демилгелерди алга жылдыруу, экономиканын стратегиялык тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу сыяктуу төмөнкү темалар боюнча иштешүүгө даярбыз. Кыргызстан экономикалык өз ара кызматташууга өзгөчө маани берет. Кыргызстандын Түрк мамлекеттери уюмунун өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү соңку жылдары дээрлик 62%га өстү. Бул жетишкендик биздин туура багытта бараткандыгыбыздын көрсөткүчү деп ойлоймун. Соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында капиталдык салымдарды көбөйтүүгө, өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу рыноктары менен алмашууга багытталган документти иштеп чыгуу боюнча аракеттерди көрүүгө чакырамын. Муну менен бирге бир катар багыттарда өкмөттөр аралык макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр демилгеленет. Айрымдарын атап өтсөм, алар кызмат көрсөтүүлөр, финансы, эмгектин жалпы рыноктарын түзүү жана колдоо, санариптик, электрондук коммерция, интеллектуалдык менчик, айыл чарба, технологиялар, инновациялар, туризм жана билим берүү чөйрөлөрү. Бул контекстте түрк мамлекеттеринин ортосундагы санариптик соодага көмөктөшө турган санариптик экономика жаатындагы өнөктөштүк жөнүндө Түрк мамлекеттери уюмунун алкагында макулдашууга кол коюуну толугу менен колдоймун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасы Түрк мамлекеттери уюмунун аймагынын санариптик интеграциясын тездетүү максатын көздөйт. Бул максатка жетүү үчүн төмөнкү демилгелерди ишке ашыруу пландалып жатат. Бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүү жаатында биз электрондук сооданы жөнгө салууга, транспорттук жана логистикалык жол-жоболорду жөнөкөйлөтүүгө, санариптик стандарттарды жана сертификаттарды өз ара таанууга кызыктарбыз. Ошондой эле электрондук кол тамгаларды өз ара таануу механизмдерин түзүүгө багытталган документтерди биргелешип даярдоого умтулабыз. Төрагалыктын алкагында санариптик технологиялар жаатында өзгөчө мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана жасалма интеллект тармактарында биргелешкен изилдөөлөргө көмөк көрсөтүлөт. Ушуга байланышкан Бишкек шаарында жасалма интеллект боюнча түрк мамлекеттеринин форуму ийгиликтүү өткөнүн белгилеймин. Форум жасалма интеллектти өнүктүрүү стратегияларын талкуулоо жана биздин өлкөлөрдө технологиялык прогрессти стимулдаштыруу үчүн уникалдуу аянтча болуп калды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бишкек шаарына 2025 жылга түрк дүйнөсүнүн санариптик борбору макамын ыйгаруу боюнча демилгени колдооңуздарга ыраазычылык билдиремин. Кыргызстан мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүдө олуттуу прогресске жетиштик. Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы жана анын мобилдик версиясы 2021 жылдан тартып ишкерлердин өкмөт менен өз ара аракеттенүүсү үчүн бирдиктүү платформа катары кызмат кылууда. Бүгүнкү күндө портал 37 ар кандай мамлекеттик органдын 100дөн ашуун мамлекеттик кызматтарын сунуштап, ай сайын 1,5 миллион жаран кайрылат.
Санариптик документтер мыйзамдуу күчкө ээ жана аларды учурда мобилдик тиркем аркылуу колдонуу мүмкүн. Биз ошондой эле салыктык администрациялоону жана лицензиялоо процесстерин жөнөкөйлөтүп, аларды рыноктун бардык катышуучулары үчүн жеткиликтүү жана түшүнүктүү кылып жатабыз. Урматтуу кесиптештер, белгилүү болгондой, Борбор Азия олуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири. Кыргыз Республикасы Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан. Кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидроресурстардын ири кестердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт. Биздин өлкө күн, шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук деңгээлде жана Борбордук Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө 50дөй чакан жана орто кестерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Камбарата 1 эң ири кесин Өзбекстан жана Казакстан менен биргеликте куруу боюнча макулдашууларга жетишилди. Сиздерди ушул ири долбоорду ишке ашырууга катышууга чакырат элем. Өз кезегибизде Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө мүмкүндүк бере турган технологиялар жана жашыл демилгелер боюнча аймактык борборду түзүү маселесин карап чыгууну сунуштайбыз. Кымбаттуу достор, Кыргызстан климаттын өзгөрүшү жана экологиянын булганышы сыяктуу курч маселелерге да өзгөчө көңүл буруп келебиз. Климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарын жоюу жана экологиянын булгануу көйгөйлөрүн чечүү боюнча Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен биргелешкен чараларды көрүү уюмга төрагалыгыбыздын негизги багыттарынын бири. Акыркы 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарган. Өлкөнүн айрым аймактарында бардык мөңгүлөр дээрлик жок болгон. Алар биздин өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмү үчүн ичүүчү таза суунун булагы болуп саналат. Биздин аймак дүйнөнүн эң ысык климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак, 2100-жылга чейин мөңгүлөрдүн жарымынан көбүн жоготуп алышыбыз мүмкүн. Биз кайра жаралуучу энергия, токойду калыбына келтирүү, ресурстарды үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы күрөшүү чөйрөсүндө биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз. Мындан тышкары 2050-жылга чейин биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландап жатабыз. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз Республикасы эл аралык аренада тоо күн тартибин жана тоо демилгелерин жигердүү алга жылдырып келүүдө. Бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунуштайбыз. Бул контекстте Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын белгилей кетким келет. Анын алкагында 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Биз климат боюнча конвенциянын тараптарына тоолор жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогторду жыл сайын улантууну сунуштайбыз. Ушуга байланыштуу боордош түрк өлкөлөрүнөн Баку шаарында боло турган COP29 конференциясында аталган диалогту институтташтыруу боюнча Кыргызстандын демилгесин колдоону өтүнөбүз. Аталган конференциясынын алкагында биз тоо күн тартибин илгерилетүү жана тоолор жана климаттын өзгөрүшү маселелерин Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясына киргизүү темасындагы жогорку деңгээлдеги кеңешмени өткөрүүгө даярданып жатабыз. Өлкөлөрүбүздүн климаттык күн тартибиндеги позицияларыбыздын дал келишин эске алуу менен сиздерди ушул жогорку деңгээлдеги жыйынга катышууга чакырат элем. Муну менен бирге Кыргыз тарап демилгелеген түрк жашыл көз карашы биримдик туруктуу келечек үчүн концептуалдуу документин ишке ашырууда боордош өлкөлөрдүн колдоосуна ишенемин. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз Республикасы Палестина-Израилдик жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү үчүн дүйнөлүк коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүүнү колдойт жана бул маселеде Бириккен Улуттар уюмунун резолюцияларына ылайык
эки элге эки мамлекет принцибин карманат. Биз Израилди эл аралык гуманитардык укуктун принциптерин жана нормаларын сактоого чакырабыз. Анын ичинде жарандарды, жарандык инфраструктураны коргоо жана гуманитардык жардамга тоскоолсуз жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу милдетин аткарууга чакырабыз. Ошондой эле биз Палестин элинин өзүн өзү аныктоо, өз мамлекетин түзүү жана Бириккен Улуттар Уюмга толук кандуу мүчө катары кирүү укугун тааныйбыз жана колдойбуз. Палестинада күн сайын жана саат сайын балдар менен аялдар курман болуп, тынч тургундар оор физикалык жана моралдык кыйноолорду башынан кечирип жаткан кырдаалдын орун алышына жол берилбеши керек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биз ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө жигердүү катышууга даярбыз. Анкара шаарында 23 октябрь күнү орун алган террористтик кыймылдын кесепетинен болгон трагедияга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Келе жаткан төрагалык астында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугунун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына каршы биргелешип чара көрүү механизмдерин жакшыртуу аракеттерибизди улантабыз. Буга коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташууну бекемдөөдө терроризмге, экстремизмге жана трансулуттук кылмыштуулукка каршы биргелешкен чараларды күчөтүү керек. Ушул жылдын сентябрь айында Ысык көлдө өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин биринчи жыйынын колдойбуз. Бул жолугушуу ушул багытта мындан ары да тыгыз иш алып барууга негиз болот деп ишенемин. Урматтуу кесиптештер, биздин дагы бир артыкчылыктуу багытыбыз маданий гуманитардык жаатындагы кызматташуу саналат. Жалпы маданий мурасыбызды сактоо жана жайылтуу максатында түрк тилдүү элдердин китепканасын түзүүнү сунуштаймын. Бул долбоор түрк дүйнөсүнүн биримдигинин символу жана маданий алмашуу платформасы болмокчу. Түрк тилдүү элдердин китепканасы элдерибиздин биримдик сезимдерин ойготуп, өз ара маданий жактан байытып, байланыштарын чыңдоо үчүн жакшы түрткү болот деп ишенемин. Түрк мамлекеттер уюмунун колдоосу менен бул долбоор маданий кызматташ үчүн бекем пайдубал түптөп берип, билим берүү жана маданий иш-чаралар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы. Түрк институттары тарабынан мамлекеттер аралык жана улуттук деңгээлде көптөгөн долбоорлор жана иш-чаралар ишке ашырылууда. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бишкек шаарындагы Алыкул Осмоновдун үй музейин реставрациялоо жана музейлештирүү боюнча долбоорду ишке ашыргандыгы үчүн түрк маданияты жана мурасы фондуна терең ыраазычылык билдирем. Залкар акын кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Алыкул Осмоновдун үй музейи борбор шаарыбыздын көркү болот деп ишенебиз. Урматтуу достор, мен Кыргызстандын уюмга алдыда боло турган төрагалыгынын артыкчылыктуу багыттарынын белгилеп өттүм. Албетте, башка багыттарда дагы жигердүү иш улантылат. Бул милдеттерди ишке ашырууда координацияланган системалуу иш талап кылынат. Биз сиздердин ар тараптуу колдооңуздарга ээ болобуз деп терең ишенемин. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, Кыргыз Республикасы өзүнүн төрагалыгынын жүрүшүндө Түрк мамлекеттер уюмунун ролун жана кадыр баркын мындан ары бекемдөө максатында боордош түрк өлкөлөрү менен конструктивдүү түрдө кызматташуусун уланта берет деп дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Добрый день. Сегодня в Бишкеке завершает работу саммит Организации тюркских государств, который проходит под девизом усиление тюркского мира, экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровизация и безопасность для всех. Саммит проходит под председательством нашего президента. В саммите принимают участие президенты Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, а также страны-наблюдателя Венгрии. Были обсуждены все вопросы, касающиеся усиления сотрудничества тюркских государств. Была принята по итогам саммита итоговая декларация. Следует также отметить, что в рамках визита президенту Ильхаму Алиеву была вручен орден Чингиза Айтматова за его многосторонний и значительный вклад
в укрепление межкультурного и диалога и гуманитарного сотрудничества. Следует отметить, что во время своего выступления Ильхам Алиев особо отметил возвращение Нагорного Карабаха, его освобождение и проводимые им восстановительные работы. Он также отметил сотрудничество по восстановлению Карабаха и вкладе тюркских государств, в том числе и Кыргызстана, который строит школу в Карабахе.